Тамборындагы залкар инсандардын инсталляциясы көпчүлүк эс алуучуларды кызыктырат. Бостередеги Байтур эс алуу жайынын негиздөөчүлөрү дал ушул улуу инсандардын сүрөттөрү аркылуу башка мамлекетке өзүбүздү таанытсак болот дешет. Здесь получается Сайыкбай Каралаев, великие люди Кыргызстана. Сюменкул Чухморов, дальше у нас есть Бибисара Шиналиева, Алыкул Осмонов и Чингиз Айтматов. Мы хотим, да, верно, они смотрят на эти инсталляции и прям все в шоке, то есть они говорят: вау, как красиво, а кто это? И мы рассказываем, что у нас в Кыргызстане есть такие знаменитые классные люди. Көбүн эсе чет мамлекеттен келген туристтер үчүн эс алуудагы шарттар мыкты болуусу шарт. Тейлөө кызматтары жана Кыргыздын улуттук өзгөчөлүктөрү келген эс алуучуларды өзүнө тартып келет. Кереметтүү ысык көлгө түшүп, Байтур эс алуу жайынын аймагында эс алуучулардын убактысын жогорку деңгээлде өткөрүүсү үчүн мыкты шарттар түзүлгөн. Наш отель соответствует всем 5-звездочным стандартам. Биздин отель 5 жылдыздуу отель атына татыктуу. Саркындуу суусу тазалоочу жайы бар. Экологияга өтө көңүл бурабыз. Байкап жаткандай кадам сайын таштоочу урналар бар. Буга кошумча таштанды сорттоочу атайын бөлмөбүз дагы бар. Чет элден келгендерге жакшы шарт менен кошо меймандостугубузду көрсөтүүгө аракет кылабыз. Эс алуучулардын коопсуздугу башка орунда. Бул үчүн тийиштүү жумуштар аткарылган. Бостередеги Байтур эс алуу жайында өзгөчө сууда сүзүүнү жактыргандар үчүн бассейн дагы орун алган. Сергек жашоого үндөө максатында дене түзүлүштү чыңдоого багытталган машыгуучу залы дагы бар. Мындай шарттар өзгөчө чет жерден келгендерге жагарын айтышат. Мы здесь находимся уже не первый раз. Бул эс алуу жайында биринчи жолу эле эмес, көп жолу келип турабыз. Абдан кооз, бир жагын карасаң тоо, экинчи жагы көл. Тейлөө кызматтары абдан жакты, жогорку деңгээлде, таза, тыкан. Бассейн көлгө жакын. Жайкы эс алуу мезгилибиз кызыктуу өтүүдө. Дагы келе беребиз. Байтур эс алуу жайы быйылкы эс алуу мезгилинде туристтерди жогорку деңгээлде кабыл алууга аракет кылышууда. Ошол эле учурда ысык көлдүн экологиясын таза сактап калууда айлана чөйрөнү иретке келтирүү жумуштарын тынымсыз жүргүзүп турушат. Салтанат Керимкул кызы, Асылбек Касанов, Ысык көл жаңылыктары, Ысык көл районунан.